Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Үй бүлөнүн ичинде ата энеси отурганда үй бүлө баалуулуктарын айтат. Айткан учурда ошол үй бүлөнүн баалуулуктары айтылыш керек. Бала тамак жеп атканда, ата энесинин ошол сөздөрдү угуп жатканда эмне кылат? Ага сиңет. Ошонун натыйжасында тарбияланат. Эртең жар таандоо убактысына келгенде ошол баалуулуктардын негизинде, калыптанган түшүнүктөр негизинде издей баштайт. Азыркы учурда тилекке каршы үй бүлөлүк баалуулуктарды калыптандырган фактор эмне дегенде, бир гана баягы эле такалганыбыз соцсетилер. Ошол жерден эми кечиресиңер, азыр биздин өспүрүмдөрүбүз ошол TikToктон үй бүлөлүк баалуулук жаттан кайсы жерде үйрөнө алат? Сплошной разврат. Жар тандагандаган ошол сиңип калган ошол образына жараша издей баштайт. Анын үй бүлөлүк тарбиясына карабайт, адеп аклагына карабайт, сүйлөгөн сөзүнө карабайт, билимине карабайт, эч нерсесине карабайт. Карай турган бир нерсеси болот, сулуулугу, келишкендиги болду. Үйлөнөт. Өзүнүн ошол сулуулугун жар салган, келишкендигин көрсөтүп, ошо менен упай топтогон бир аялдан эртең кандай деңгээлде эне чыгат деген бир маселе дагы бар. Эркек да ошондой. Эки тараптын талабы канчалык деңгээлде шариаттын негизинде болсо, эки тарап ошого жараша эмне кылат? Өзүнү өстүрүүгө аракет кылат. Эгерде аялдар, эркектерде биринчи орунда акча же башка нерсе эмес, дини болгон талим тарбияны эгерде талап кыла турган болсо, ар бир эркек башына ошону ойлойт да. Ошого жараша умтулат.